Бул жерде албетте Сапар Исаков эмес, буну жасап аткан Алмазбек Атамбаев. Бирок Сапар Исаковдун дагы бир жолу, ушуна бүгүн дагы бир жолу далил, бул киши эмне үчүн саясатчы эмес, эмне үчүн мамлекеттик ишмер эмес, эмне үчүн ошол деңгээли ушунчалык төмөн, баягы кагаз ташыган, колго суу куйган баланын эле деңгээлиндеги мына дагы бир жолу далили. Сапар Исаков саясатчы, мамлекеттик ишмер, чыныгы накта өкмөт башчысы болсо, Атамбаев жанагындай сөз айткандан мен жок. Мен мындайга бүгүн кайсы бир күн болбойт, бүгүн андай чечимге бара албайм. Мен азыр отчетумдан өтүп алайын, ар жактан бекинип алайын деп коймок эмес. Бирок бул колго суу куйган бала болгон үчүн жанагы Болот Суюнбаевди дайындап берип атат. Анан Болот Суюнбаев деген бул ким? Бул жанагы эле катардагы жан сакчысы, Икрамдан кем эмес жакын адамы Алмазбек Шаршеновичтин. Акыркы 6-7 жылдын ичинде көптөгөн кадрдык маселелерге кийлигишип, көптөгөн эми мен мурун билчүмүн кандай жашайт бул киши. Азыр угуп атам, Кыргызстандын эң байлардын бири болуп калган Болот, мен тааныган, биз аны Сары деп койчубуз, Сүйүнбаев экен. Анан мына акыркы ошол жумуштан алынган күндөн кийин канча киши азыр жанагындай жазгандарын жазып, даттанып, бизден биягын тартып алган, бул жерге биякта крышевать эткен, керек болсо контрабанда деп атат, керек болсо эл аралык жанагындай трафиктерге катыштары бар деп айтылып аткан сөздөрдүн мына ушунчалык мен акыркы бир жумада кайсы бир фамилияны уктум десең, так ошол Болот Суюнбаев жөнүндө көп кептер айтылып аткан кишини так ошол экономикалык кылмыштар менен күрөшөсүң деп туруп дайындап атышат. Бул ошол не только ошол Сооронбай Жээнбековду маскаралоо, бул жалпы кыргыз элибизди, жалпы ушул коомдук пикирибизге, кандайдыр мазактап атат да. Менин оюмча, бул албетте Сапар Исаковдун акыркы өз алдынча чечими болду. Бул киши көптөн бери, биз башынан эле айтканбыз, бул кыйшак отурган, бардык скандалдарын акыркы мына юстиция министрин ким кылып дайындап атат, өзү айткандай техник, администратор, делопроизводитель, буквально смысле кагаз ташыгандардын өкмөтү, өзү да ошондой, өкмөт мүчөлөрү да ошондой. Булар кыргыз элин жыргатпайт деп биз канча айдан бери айтып келаткан сөзүбүздү мына азыр жанагындай бүгүнкү чечимден кийин ушул жумадан калбай бул өкмөт кетиши керек. Же бул өкмөт кетет, же кыргыз элинин вообще мамлекеттик бийликтен өзүбүздүн дагы түгүлүп калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан бул өкмөт албетте кетиши керек.